Наш проект – это проект устойчивого развития сельского водоснабжения. 19 ноябрь бүткүл дүйнөлүк ажаткана күнү. Бул күн 2013 жылы 24 июлда Бириккен Улуттар уюмунун Генералдык ассамблеясынын резолюциясында кабыл алынган. Бул күнгө отурлай Жайыл районундагы Сосновка орто мектебинде тазалыкты сактоого багытталган иш-чара өтүп, ага мугалимдер, коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агенттигинин өкүлдөрү катышты. Окуучулар сууну үнөмдөө, тазалыкты сактоо боюнча ырларды окуп маалымат беришти. Ар бир адам бул гигиеналык талаптарды билүүсү зарыл. Бул иш-чарага 1-класстан 11-класска чейинки окуучулардын баары тартылган. Ар бир класска өздөрүнө ылайыктуу тапшырмалар берилген. Мисалы үчүн 11-класстарда ошол ажаткананын пайда болуу тарыхы жөнүндө презентациялар болсо, мисалы 9-10-класстарда ажаткананын макеттерин жасоо жана башка ушундай сценкаларды коюу, мисалы үчүн 5-класстарга ушундай тапшырмалар берилген. Ден соолуктун негизи башаты бул тазалыкта. Ошол окуучуларды өздүк гигиенаны сактоо, өзүн таза алып жүрүү, мисалы ушул эле ажатканадан чыккандан кийин колду жууш керек дегендей тартипке үйрөтүү да, көндүрүү. Айылды суу менен камсыз кылуу жана санитарияны туруктуу өнүктүрүү долбоорунун алкагында келерки жылы аталган мектептин ички дааратканалары оңдоп түзөөдөн өтөт. Негизинен Чүй, Ысык көл, Ош облустарындагы мектептерде суу менен камсыздоо, гигиенаны сактоо үчүн санитардык объектилерди реабилитациялоо пландалган. Данный проект Долбоор бир канча компоненттен турат. Анын алкагында айылдардагы таза суу системаларын калыбына келтирүү, мектептердеги ички санитардык жайларды оңдоп түзөө, жакшыртуу каралган. Ошондой эле мектеп окуучулары жана мугалимдерди атайын окутуудан өткөрөбүз. Суу жана тазалыкка байланышкан даталарда түрдүү иш-чаралар дагы уюштурулуп турат. День, Всемирный день туалета. Ошондой эле жергиликтүүлөр арасында гигиенаны сактоо үчүн санитардык шарттарды түзүү боюнча түшүндүрүү иштери дагы жүргүзүлгөн. Натыйжада үй чарбаларында санитарияны жакшыртуу максатында айрым айыл тургундары санитардык техникалык курулмасын модернизациялоого субсидия алышкан. Ушул программага киргенден аракет кылып, мынакей сырткы жайкы туалетти курдурдук, ички душевой баары курдук септиги менен. Чоң рахмат баарына. Ушул программа 3 типке катыштым, 3 теңге Кудай урса бүттү. Жаңы программа боюнча суу, таза суу проектчу жүрүп атат, жерди касылып, турбалар орнотулат, ал болсо да абдан жакшы болот, түзгүнтүккө учурабайт да. Азыркы күндө 30% иштер бүтүп калды, көчөгө основной трубалар коюлду. Дагы мындан ары дагы домоподключениялар коет, ушул домоподключенияларды кылсак, эми бул 23 жылга бүтөбүз деген ойдобуз. Андан кийин абдан жакшы иштер болуп атат, мынакей мектептин санитариясын оңдоп беребиз деп атат. Ар кандай элге жакшы туалет курган үчүн субсидиялар берип атышат, $100 $300 чейинки. Айылды суу менен камсыз кылуу жана санитарияны туруктуу өнүктүрүү долбоорунун негизги максаты жугуштуу оорулардын алдын алуу үчүн аймактардагы санитардык абалды жакшыртуу. Долбоорду Кыргызстандын министрлер кабинети Дүйнөлүк банк менен биргеликте ишке ашырууда. Автандил Бактыбеков, Чумой Исманалиев, СТВ.